Садыр Жапаровка грузиндер баа беришти. Грузиянын Интерпресс Ньюс басылмасынын кыргыз президенти Садыр Жапаровдун кызматка киришкенине 5 жыл жана анын мамлекет башчысы катары жүргүзгөн ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарына арналган макала жарыяланды. Анда 2025 жылга карата 2020 жылдагы кризистик мезгил менен болгон экономикалык ажырым принципиалдуу түрдө өзгөргөнү, коррупция жана кылмыштуулук менен күрөш тууралуу баяндалат. 2020 жылдагы Кыргызстан бул экономикалык төмөндөө, инвестициялык шалабал жана башкаруунун туруктуулугуна болгон күмөн саноолор болсо, 2025-2026 жылдардагы Кыргызстан бул ИДПнын өсүшү, ири масштабтагы курулуш цикли, алтындын үлүшү жогору болгон рекордтук резервдер жана регионалдык стабилдешүүгө байкаларлык салым кошкон өлкөгө айланганы белгиленген. Белгилей кетсек, Кыргызстандын ИДПсы 1 триллион 9 миллион 800 миң сомго жетип, 5 жылдын ичинде номиналдык көрсөткүчтө 3 эседен ашык өстү. 2025 жылдагы реалдуу өсүш 11,1%ды түсүп, 10 жылдыктын башындагы терең төмөндөү менен кескин айырмаланып, өлкөнү региондогу эң динамикалуу өнүгүп жаткан экономикалардын катарына чыгарды. Айрыкча курулуш тармагына өзгөчө көңүл бурулган.